Алтынай, эзелтен бери негизи аялдарга үйдүн куту катары бир ушунчалык аяр мамиле жасалып келген, бирок акыркы учурда негизи башкача сезим болот да. Мындай аялдар өздөрүн күчтүү сезип алгандай, коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду, негизи жасаган иштери дагы өзгөрүп бараткансыйт. Туура айтасыз. Азыркы учурда аялдар аралашпаган тармак калбагандай, аялдар спортто дагы, бизнесте дагы, курулушта дагы, дей койчу техника тармагында дагы өздөрүнүн ийгиликтерин жаратып келишет. Бирок азыр мен байкашыма караганда үй бүлөнүн дагы түйшүгүн артынган күчтүү аялдардын, айымдардын армиясы түзүлгөндөй. Бирок аял заты күчтүү эмес, бактылуу болууга укуктуу. Саламатсыздарбы? Эфирде аялдар аламы Арузат. Бүгүн сиздер менен студияда мен Айнура Бекебаева, Алтынай Турарбекова жана ошондой эле лайфхактар зонасында Медина Русланбек кызы. Саламатсыздарбы? Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. İşte окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Арузат. Биздин сонун слоганыбыз бар да, сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат деген. Бирок бүгүнкү күндө мен жана айтып өткөндөй, көпчүлүк баягы эркектердин түйшүгүн аял киши өзүнө оодарып алгандай сезилет да. Туура айтасыз. Ошол айымдар мисалы күчтүү айымдар деп эсептешет, өздөрүнчө. Анткени эркектин да милдетин аткарышат. Ошол айымдар чыныгы бактылуулукка жете алабы деген суроо пайда болот, Ооба. Бул жерде көптү эле биз акыркы учурда интернет тармактарынан караганда энергия деген сөздү көп колдонуп калдык, көп угуп калдык. Аялдык энергия бар, эркектик энергия бар. Анан ал энергиялар алмашып кетсе, үй бүлөдө кандайдыр бир түшүнбөстүктөр жаралат деген ысымал сөздөр айтылат да. Бирок ушул негизи ушул теманы алкагында сөз козгоп, анан негизи эле бул энергия деген эмне деген сөз. Бул эмнеге алып келет негизи мындай алмашып калган учурда жагдайлар. Демек ошондо жана күчтүүмүн деген аялдарда эркектик энергия дагы болуп калат экен, Ошо алмашып кеткенде үй бүлөдө түшүнбөстүктөр жаралат дейт да. Негизи бул суроону биз бүгүн көптөн бери күтүп жүргөн бир сонун коногубуз бар. Студиябызда Үй бүлө академиясынын жетекчиси, Асылзат айымдар коомунун төрайымы, филология илимдеринин кандидаты Нуркыз Кадырбековна келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз, төргөтүңүз. Нуркыз Кадырбековнаны биз көптөн бери күтүп жүрөбүз. Качан самолетко отуруп, качан бизге келесиз деген бир карап отурабыз баракчаңызда. Биз жака келатканда эле биздин эфирге чакырып калуу биздин мындай бир сонун максатыбыз бар да. Кош келиптирсиз. Рахмат, кошуак болуңуздар. Кайрадан куттуу аялдын наркы менен сулуулугун даңазалаган КТР улуттук каналдын Арузат берүүсүнөн сиздер менен көрүшүп отурганыма кубанычым чексиз. Эң сонун. Ушундай сонун амандашып алдыңыз, муюп уга тургандай болуп. Биз бүгүн Нуркыз Кадырбековна мындай бир жакшы теманы козгоп отурабыз да, аялдык эркектик энергия деп коюшат. Негизи бул энергия деген эмне деген сөз? Аялдык эркектикте бөлүнгөн эмнеден алмашып кетсе бир түшүнбөстөр пайда болот деген жагдайлар болот экен. Ушул тууралуу бир аз баштап берсеңиз. Мындай Google'га же Википедияга кире турган болсо, энергия эмне деп издөө жүргүзө турган болсоң, бул материянын же бизди курчап турган чөйрөнүн өзгөчөлүгү, свойствосы жана адамды аракет кылган агым, багыт катары берилет да. Бул эми жөнөкөйлөштүрүп айтканда табият. Бир мезгилде дүйнөгө өзүнүн окумуштуу катары тааныткан, дедиртип ордун жараткан Эйнштейн деле айткан да, энергия жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт. Демек, адамдын аракетин, мамилелерин жөнгө салуучу кубат, нур, энергия, багыт катары караш керек. Мунун бир өзгөчөлүгү далили катары дүйнөдөгү бардык ийгиликтүү адамдарды карасаңар, алардын акыл эмес, акыл болушу мүмкүн, билим эмес, чечкиндүүлүк эмес, энергиясы өзгөчө болот. Демек, ошондой эле аялга дагы эркекке да өзүнчө таандык энергия бар экен. Албетте. Инь ян сыяктуу, күн менен түн сыяктуу бири-бирин толуктаган.
бири-бирине карама-каршы, бирок бири-бирисиз болбой турган адамзаттын эки чоң бөлүгү аял менен эркек болсо, аларды таптакыр бири-бири менен айырмалап, кайра бири-бирин толуктоого көз каранды кылган нерсе бул алардын табияты, өздүгү, алардын энергиясы болуп эсептелет, кубаты. Жөнөкөй эле мына телефонду заряды түгөнө баштаганда эмне болот? Сүрөткө начар тартат, интернетке жакшы кирбей калат. Телефондун кубаты түгөнүп атасың дейт. Адамдын энергиясы деле ошол. Аялдык энергия, эркектик энергия эмне десе, мен өзүмдүн табиятымда бирөөгө таңылабай, мен психолог да эмес, мен илимпоз катары жана үй бүлөлүк мамилелер боюнча адис катары. Ушул боюнча алектенип келаткан адам катары жана 21 жыл тажрыйбасы бар окумуштуу окутуучу катары айта турганым, бул аялдын энергиясы назиктиги менен кол жеткичтиги, эркектиги чечкиндүүлүгү менен кайраттуулугу эле болот. Мындай бир сөз менен айтканда аларды сүрөттөөчү багыты. Өзгөчөлүгү. Аял бактылуу болуш үчүн ошондо кандай энергияларга ээ болушу керек? Мен мисалы мектепти 1-класска барганыма быйыл 40 жыл болот да. 40 жыл мурун мектепке барганымда деле баягы боёй турган түстүү калем ушундай эле болчу. Сырты жыгач, түсүн көрсөтүп койчу, ичинде борпоң бир масса, анан уштасаң ушталчу. Азыр деле ошол. 40 жылдан кийин деле ошол болот. Биздин жаңылыштыгыбыз заман өзгөрдү. Биз табиятыбызда өзгөрүш керек. Биз илгерки аял эмеспиз. Азыр деген башкача болушубуз керек деп жаңылгандыгыбызда. Ооба. Мен азыр барыңыздар жүрүңүздөр, биз кыргызбыз, боз үйгө барып жашайлы, калчылда үшүйлү, печкасы жок эле жерге эле жанагындай кыша салып жатып алалы деген жокмун. Бирок кыргыз бойдон эле ошол уруучулдук, ошол эле нарк, ошол эле жете ата, энени сыйлоо, атага баш ийүү, кызга 40 үйдөн тыюу, кол жетпестик, намыз менен күйөөгө түйүү деген нерсе өзгөргөн жок да. Ошол сыяктуу эле аял бул жер үстүндө жашап турганда аны өзгөртпөй, сатпай жана аял бойдон сактап кала турган нерсе бул анын назиктиги, кол жеткичтиги болуп эсептелинет. Эми назиктик десе көп эле мындай сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү деп созулуп, сынып, көздөрүн сүзүп калган деле эсептелет. Жок. Назиктик деген бул аял качан болсо, ошол аялдык табиятын сактап калуу. Мисалы, аябай көптөн бери келелек балабызды бир жерден көрдүк, мен энемин, сиз атасыз. Уулуңузду көргөндө мен ыйлайм, кучакташам. Сиз барып бооруңуз каксасыз. Бул сиздин энергияңызга ылайык табиятыңыз, бул менин табиятым. Эгерде атасы барып ыйлап, энеси кандай, жакшыбы деп далга таптап койсо, бул табияттын мыйзамы эмес, биз ага каршы чыгып атабыз. Ушул табият өзгөрбөйт деген эле нерсе. Мен президентминби, мен лифт заводунун директорумунбу, же Apple компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер айыммынбы, мен эне жана жубай болсом, ушул элем. Менден бала төрөй турган, балага кубат бере турган, балага өмүр бере турган, балага мээрим бере турган табиятымы бир дагы бул жашоонун илимий техникалык жетишкендиги өзгөртө албайт. Ушул эле нерсе. Эгерде жанагындай эркектин түшүгүн алып алып, мисалы үйдө ошол акча каражат табуучу болуп калса аял киши, анда ал эркектик энергияны алып аткан болуп атат да, туурабы? Ооба. Ар бир адамда, аялда да эркектеги эркектик энергияда бөлгөн шарттуу түшүнүк, аялдык энергия деген шарттуу түшүнүк жашайт. Себеби биз эне атадан, эркек менен аялдан төрөлөбүз да. Мисалы, аялда норма менен 80% аялдык энергия болсо, 20% эркектик энергия жашайт. Эркекте ошонун тескериси. Эмне үчүн аялга эркектик энергия керек дейм да? Мисалы, аял, мен азыр эле айтып атпайм, аял болсоң эле чокуңа бир койсо эле, мен назикмин да, аялмын да, мен деген алсызмын да, мен ушуга баш ийишим керек, мен деген мага сөлбүрөсөм боло берет, мен ыйласам жараша берет. Эмес, жок, чечкиндүүлүк үчүн. 3 секундтун арасында чечим чыгарып, жашоосуна жоопкерчилик алыш үчүн. Жөн эле боюңда болсо, сен төрөйсүңбү, төрөбөйсүңбү? Колуңдагы балаң 1 жаш, ичиңдеги 3 ай болуп калды. Сен төрөйсүңбү, ошого күчүң жетеби, жетпейби деген чечим чыгарыш үчүн деле чечкиндүүлүк керек. Бул эркектик энергия. Ошол энергияны эле шарттуу түрдө эле психологдор, илимпоздор эркектик энергия деп бөлүп койгон. Бул көбүрөөк эркектерде көбүрөөк жашай турган табият экендигин эле, бирок ал бизде деле болуш керек. Муну жөнөкөй күнүмдүк тилде мен бир нерсени айтып, анан чындыкка жакындабаган бир окуя айтсам, Айнур айтышы мүмкүн да, жигитчи айтып атасыңбы, эркекчи айтып атасыңбы дешим мүмкүн.
баягы чечкүндүбү, кайтпаспы, кайраттуулук мененби деген сөздү биз кыскача ошентип алганбыз. Себеби бул эркекте көбүрөөк ошол энергия, ошол натура, ошол табият жашай тургандыгын биз ошентип ошол сөз менен түшүндүрүп алганбыз. Бир нерсени айтайын. Философия деген термин эмне экенин билбей туруп, жеңи жок менен токтогул философиялык ырларды жазган. Аккан суу, жанагы шамал деген сөздөр философия эмне десе билбейт эле токтогул. Бирок эмне деген философиялык ойлор. Энергия эмне экенин билбей туруп эле Каныкей, Курманжан, Сайкал, Акмөр дагы кимди айтпайлы аялдык энергиясын сактаган. Эми аялдык энергиясы азайып кетип, өзүнүн табиятын жоготуп алганда аял кандай трагедияга келе тургандыгын Жаңыл мырза дастанында Жаңыл мырза өзү айтат. Бир эле ооз сөз менен. Мен эмне башка кезде төрөлбөдүм. Көрбөгөн эр өлтүрүп өлгөнүн. Болбосо баары менде бар эле го. Бир жакшы эне болчу жөрөлгөн дейт. Ошол жоо чапкан мезгилде төрөлүп калып, атасынын уулу жок болгон үчүн кылыч кийип калган тагдырын ал аялдык табиятым аксап калды деп ал баатыр дүйнөгө таанылса да мойнуна алып атат. Ушул эле. Ушул эле мисалдан билсек болот экен да. А мисалы карасаңыз, эркектики 80% эркектик энергия дейбиз, 20% аялдык энергия. Ошо эркекте кандай аялдык энергия болуш керек анда? Мисалы эркек менен баягы аял мамилеси тууралуу мен окутуп жүрбөймүнбү? Ошол жерде күйөө менен сүйлөшүү тил деген өзүнчө бир чоң сабагыбыз бар, сессиябыз. Мына ошол жерде айтам да, эгерде күйөөңүзгө сен мени жакшы көрөсүңбү деп айтсаң, жок ай деп, же болбосо досторуна бул мени ээрчип өзү эле тийип алган. КТРге келип мени эле карай бергенден алып алгам деп сенин жолдошуң айтса, бул деген сөз аябай жакшы көрүп кеткендигинен улам, бир көрүп эле жүрөгүм жараланып кетти деген ачыктык, сырын төгүп берүү, майындык эркектин табиятында болбогон үчүн ал ошентип берилет, сен ошентип которуп ал деп айтам да. Ошол сыяктуу эле эркектин табияты ошондой. Эгерде эркек келип эле мындай назигирээк, алсызыраак, башы ийинкирээк, сабырдуураак боло баштаса, кызга окшошуп атат го дейбиз. Себеби ал өзүнүн табиятын таппай атат, табигат Аллах кудурет берген табиятынан адашып атат деген эле нерсе. Аялдык энергияны көп алып алат экен, ошондо деген эркектик аялдык энергия деген кээде боорукердик, кээде эзилип кетүү, кээде аяп кетүү, сизди карап туруп, жок өзү эле алып алгам деп атканда дагы сүйүп кетүү. Ичинде бир жакшы сезимдин болбосу, эркелетүү, мээримдүү экен да. Же болбосо кээде отуруп, же мен мисалы жакында эле умрага барып келдим, ошол жерде төгүлүп күнөөсүн үчүн кечирим сураган эркектерди көрдүм. Ошол жерде алардын ошол энергиясы Кудайдын астында миңчиренсе деле, биздин кыргыз коомундаларга эркек деп артыкчылык берип, 12 жаштан балакатка берип, биздин тукум улуучу экендигибизге карабастан, эркектер негизги доминант экендигине карабастан, жараткандын астында бир алсыз пенде экендигин мойнуна алганда, аялдык энергиясы ойгонуп атат, илеп атат. Ушул эле. Демек, ошол 20-80 деген катнаш баланс болуш керек экен. Эгер ошол баланс бузула баштаганда, аялы күйөөгө, күйөө аяга окшойт дагы, анан табияттын мыйзамы бузулуп аткандай боло баштайт да. Азыр көбүрөөк болуп атат, Көбүрөөк болуп атат деп ойлой беребиз. Бул эми Тургеневдин «Отцы и дети» деген бир чыгармасы бар, дүйнөлүк классика. Мына ошол жерде муундар арасындагы мурункуну кийинки тоготпоо, булар артта калды деп. Ал эми кийинкилерди мурункулар жерүү. Булар өзгөрүп кетти, азыркы жаштар болбой калды деген нерсе бул өнүгүү эволюцияда табигый боло тургандыгын көрсөткөн классикалык чыгарма, ошон үчүн дүйнөдө окутулат бул чыгармачы. Ошол сыяктуу эле адамдардын ортосундагы азыр аял болбой калды, эркек болбой калды деген нерсе жылда болот. 100 жыл мурун эме топусун колго алып кыз жигитти кубалар, Кудай сактасын, заман өзгөрөт, болбойт, акыр заман келе атат деп калгул аталарыбыз ырдаган. Анда бул жөн эле болгон эле Уркуяга окшогон адамдар мамлекеттик кызматта иштей баштаган. Азыр эмне болуп атат? Дүйнөнү кыдырып ишкер болуп кетип атабыз. Бул табият заман өзгөргөн сайын эволюция мыйзам экендигин кабыл алып эле коюш керек. Үй бүлөдө жанагындай кандай
трагедиялар болушу мүмкүн жанагы. Табиятын жоготуп койгондо эркек аялдык ролго, аял эркектик ролго өтө бериши мүмкүн, экөө аткарып экөөнө жага бериши мүмкүн. Бирок коомдо баары бир ошол нерсе боло албайт. Эркек үйдө отуруп бала карап эле, тамак бышырып эле, аял жутунуп көчөгө чыгып бар жогун өзүм чечем, мен доминант болдум деген нерсени экөө кабыл алган менен коомдогу башка чөйрөдөгүлөр да алар өгөй карашат. Анан баары бир ал элестеткиле эми жалаң мырзалар эшикке чыгып тойдон кийин жана чылым чегип сүйлөшүп туруп анан тойдун антрагында кирет го. Ошол жерге барып бир эркек бир кыз да барып бутун таштап ошо чылым чегип сүйлөшүп турса болбогон сыяктуу эле коом кабыл албайт да. Ушул эле эгерде экөөнө жакса ошентип жашай берсе деле болот өзү. Бирок балдарына үй бүлөлүк мамилелерде сөзсүз терс таасирин тийгизе тургандыгы бар. Мисалы биздин ата-апаларыбыз атаң укпасын, атаң билбесин, атаң айтпайын, билбейм, отурушка барсаң мен атаңан сурай албайм деп чоң айткон. Азыр биз билебиз, аталарыбыз жыга чапмак эмес, жөнөтмөк. Аталарыбыз бизге сырткы тон доминант болгон үчүн ошол куралы болгон. Ошол куралды биз деле колдонобуз бүгүн. Биздин азыр мен чоң балдарым айтат, сиз атаң урушат дей берсиле, атам биз башкача эле ойлой бериппиз. Атам сизден көрө сонун турбайбы деп айтчу. Бул ошол табиятты эле колдонуп, ошону ата бир сырткы тон, коргоочу, ал акыркы чечим чыгарууда колдонула турган президенттей болсо, аял киши премьер-министр өкмөттүн баарын өзү колго алгандай миссиялар болуш керек да. Ошону бөлүштүрө албай, мен президент болдум, эми сен эле премьер бол дегенде, анда коомдо, туугандарында ал түгүл үй бүлөлүк мамилелерде дискомфорт башталат. Ошол эле. Айрым үй бүлөлөрдү карасак, мындай көп деле урушуп талашпайт, бири-бирине түшүнүү менен мамиле жасашат, Анан айрым үй бүлөлөрдү карасаң, болбогон нерсеге эле пикир келишпестиктер жаралып, урушуп талашып кетет да. Ошол мындай ынтымагы жок үй бүлөлөрдө дагы энергиялар кандай болот? Бул жерде алмашып кеткенби же аялдык энергиясын жоготуп койгонбу деген? Жок, бул жерде энергия эмес, алар өздөрүнүн миссиясын унутуп калганда. Экөө тең укуктарын билет, мен эркелетпейсиң, мен кам көрбөйсүң, мага көйнөк алып бербейсиңби, мени сүйбөйсүңбү, эмне мени ойнотуп келбейсиң Айнуранын күйөөсүнө окшоп, эмнеге мен сен Арузаттын атасын окшоп жакшы көрбөйсүң мен деп талап кыла берсек болот. Бирок мага ошентип сүйүп, мага чыгармачылык менен талап кылыш үчүн менден сулуулук, менден назиктик, менден энергия, мен жанымда отурганда сүйлөшүүдөн эс ала турган, мотивация ала турган эркекке бир аура болуш керек да. Экөө тең өз укугун эле билип, милдеттерин унутууда пикир келишпестик башталат, бул биринчи нерсе. Экинчиси, жакын адамдарыбыздын баардыгын биз таарынуучу адам катары, анан көчөдөгүнүн баарысын сонун көрүнүүчү адам катары кылып жаңылыштык. Көчөдөгү адамдардын баары эч ким. Мен азыр Instagram барагыбызда аябай көп көрүү топтогон, 1 миллионго жакын көрүү топтогон бир видеобуз бар. Эркектер эмне болот? Көчөдө баарына жакшы мамиле жасабай, айлаңыз, туфлиңиз сынып калбасын. Эжеке сизге жардам берип, бүгүн күндөгүдөн да сулуусуз деп коллегаларына, аяштарына, сонун келин үйгө келген, жакшысыңарбы? Чай койгулачы. Деген видеосун айтып, муну биздин Борончу агабыз айтып жүрөт, Турсунбек Кабатов айтып жүрөт, ошону айтып жүрүп, анан аябай көп просмотр болуп. Бул турмуштун чындыгы болуп калган үчүн, деп ар ким өзүнүн көөдөндөгү типологиялык арманын тапкандыгы үчүн ошондой болуп атат. Эми эркек түшүнүш керек да. Атасын, апасын, туугандарын, чоң ойгон үйүн комфорттуу мынтип өстүрүп, таманынан өпкөн бир туугандарын таштап келип, ким үчүн келди ошол үйгө? Сен үчүн. Анда ал аялга сен динде да айтылат, мыйзамда да айтылат, 9 милдетиңди унутпа. Ага жакшы сөз айт, корго, үй жата турган жер менен камсыз кыл, кийиндир, эркелет, жардам бер, сүйүү чач деген нерселерди бериш керек да. А биз эмне кылабыз? Ошонун баарын көчөдө түгөтүп келип алабыз дагы, кубат деле телефондун энергиясындай түгөнүп калат да, заряд деле. Анан үйгө келгенде чай койчу деген абалга жетип калат. Көчөдөгүнүн баарынан өзүн сактап, сыйгана мамиледе болуу менен жакындарыбызга сонун мамиле кылууну салтка айландырганда адамдар гармонияда жашай баштайт. Үй бүлөдөгү мамиле ушул. Аял деле эмне кылат? Кайненесине унчукпайт, кайнежесине унчукпайт, досторуна унчукпайт, көчөдө шефине жок, теги унчукпайт. Бирок күйөөсүнө келип чогултуп, компактта кылып туратын, эмнеге апаң мындай, эмнеге атаң мындай, анан бар эле мени теберет. Биз качан сонун көйнөктү кийебиз, биз качан кеңе 2 кабат үйдө жашайбыз, биз качан Айнурадай болобуз.
неге мен айфоным жоқ, Салыштырып, неге мен джип теппейм дей берет да. А экөөңүздөрдүн ушул турган табиятыңарга суктанган дагы башка адам бар экендигин сезе билиш керек. Эң сонун. Кандай сонун сөздөр. Негизи аял киши аял болуш керек экен, эркек киши эркектей болуш керек экен. Дагы баардыгы тең өзүнүн балансын туура кармап жүргөндө үй бүлөдө түшүнбөстүктөр жок болот экен. Эң сонун маек болду. Азыр биз кыска тыныгууга көңүл бөлсөк, андан кийин кайрадан сөзүбүздү улантабыз. Биз менен болуңуздар. Birinci жолу УЗИге түштүм. Сиз жакында апа болосуз дегенде, мага ушундай бир башкача сезимдер пайда болду. Чындыгында эле ар бир аял заты энергияны ар тараптуу болот экен. Мисалы үчүн мен энергияны ыр жазуудан, китеп окуудан же болбосо өзүмө кам көрүүдөн дайыма энергия алып, дайыма өзүмдү сүйүп турам. Азыр мен жазга ылайыктуу жалпы биздин айымдарга өзүңүздөргө дагы жакшы энергия алыш үчүн, өзүңүздөрдүн бетиңиздерге кам көрүш үчүн мен сонун бир масканы сиздерге көрсөтүп бергим келип турат. Анда эмесе, келиңиздер. Бүгүнкү биздин маскага кандай каражаттар кетет, эмнелерди кошобуз десеңиздер, ар бир эле аял затынын үйүндө болгон биздин эң биринчи жумуртканы алабыз. Жумуртканын агын алып алабыз. Эгер кургак беттерге болсо агы керек, майлуу беттерге боло турган болсо анда жумуртканын сарысы керек. Буну бөлүп дагы алсак болот. Экинчи биз жүгөрүнүн крахмалын кошобуз. 1 аш кашык болуш керек. Эгерде 2-3 адам колдоно турган болсо, эгер жалгыз өзүңүзгө десеңиз, анда 1 чай кашык кошосуз. Үчүнчүсү бул күрүчтүн уну. Жакшылап аралаштыра алабыз дагы. Көнүгө кечинде колдонсоңуздар болот. Эгерде сиз буну 3 жума калтырбастан колдоно турган болсоңуз, анда бул сизге, бул маска сиздин бетиңизге дайыма жыйынтыгын берип, 3 жумадан кийин бетиңиз суп-сулуу болуп калат. Бул кургак бетке болду. Сарысы менен майлуу беттерге жасаса болот. Чындыгында эле ар бирибизге энергиябыз ашып ташып, бар тараптуу энергиябызды туура колдонолу. Мен сиздер менен коштошпойм. Бир аздан кийин кайрадан эфирден улантабыз. Кухняның барын қойды, Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Биздин өнөктөшүбүз онкология клиникасына чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Анан дагы балалуу болууну самап, бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөргө атайын онкология клиникасы бекер эко жасоону сунуштап жатышат. Бул жөнүндө да эскерте кетиш керек. Онкология клиникасынын баракчасына кайрылып анкета толтуруңуздар. Мүмкүн сиздер Кудай буйрса жакын арада балалуу болуп каласыздар. Анда эмесе биз сөзүбүздү улантсак, бир сонун аңгеме болуп атат да. Баягы тыныгуу учурунда менде дагы бир суроо пайда болуп кетти да. Биз жана аялдык энергия менен эркектик энергия алмашып калган учурда деп атабыз. Мисалы, күйөөсү үйдө отуруп, баягы акча таппай эле үйдө отуруп, балдарды карап тамак жасап калды. Аял киши сырттан акча таап, каражат таап үйгө алып келип атат. Бирок алар баягы ошентип сүйлөшүп алышкан, ошентип жашап атышат, комфорттуу жашап жатышат да. Мында үй бүлө бактылуу болуп эле жашай береби же аялдык менен эркектик энергия алмашып калгандыктан кандайдыр бир баары түшүнбөстүктөр болобу? Биз бир нерсени туура түшүнүп ажыратып алышыбыз керек да. Үй бүлөдө каражат таап келүү, кимисине ыңгайлуу болсо таап келе бериш керек. Баланы караш мыйзамда деле, динде деле, кыргыз наркында деле билесиңер да. Эркектер де декретти көрүүгө чыкса болот, ал караса, бул караса деле болот. Бул энергия алмашып калды деген түшүндүрбөйт. Бул убактылуу кырдаал ошондой болушу мүмкүн. Алар эмнеге комфорттуу жашай берет? Аялы жакшы тапкандыгына карабастан күйөөсү бала карап атса деле. Үйгө келгенде эркек эркектик роль бар. Баары бир эле акыркы чечим чыгаруу эркекке берилет. Аял өзү назик бойдон, эркелеген бойдон ага кандайдыр белек берсе кубанган,
баягы 4 абалын сактаган бойдон жүрөт. Ошон үчүн алардын мамилеси жана абалы өздөрүнө ыңгайлуу, сонун гармонияда жашай берет. Биз аялы акча тапса эле болду, булардын энергиясы алмашып калды жок. Демек андай түшүнүк эмес экен, Эгерде ошол экөөнү ыңгайлуу болсо кыла бериш керек, болгону эркек менен аялдын табиятындагы мамилелер алмашпаш керек. Ушундай бир мен мисалы апам өмүр бою кызматта иштеген. Бирок келин деген кылчу, туура айтасыз, кайнатасынын көзүнө жолук салынчу, анан чоң-чоң баягы үйдө отурган эле аба кайнагаларына жүгүнчү, анан мен деле сендей эле иштейм, эмне болуп калыптыр, сен 3 жол депутат болсоң, мен 6 жол депутат болдум жергиликтүү кеңешке дебестен, ушундай десек кандай дейсиң каден деп чечим чыгаруу укугун атама берчү. Ошол берилген сунуш туура экендигин атам билгендиги үчүн макул мен макулмун дегенде экөөнүн ортосунда конфликт болбойт. Эркек өзү чечим чыгарып атат, аял сунуш берип атат, акыркы сөздү эркек айтты, экөөнүн макулдугу менен ишке ашты деген эле нерсе. Мына табиятындагы болгон энергия менен алмаштырып албашыбыз керек экен да. Ошол күчтүү айымдар бардыгына жетишкен, кызматына дагы, үй бүлөсүнө да жетишкен айымдар энергияны каяктан алып атат, же бул өзүнүн эле болгон мүнөзүбү? Биринчиден энергия мээ, дүйнөнү кабылдоо, эми муну дүйнөлүк психологдор подсознание деп жүрөт. Ниетте болот. Эртең менен турганда биз мисалы Кудайга шүгүр, дагы бир түндү өткөрдүм, сонун турдум. Азыр Кудай мага берген балдарымы бала бакчага, мектепке жеткиришим керек, кандай бакыт десең, чарчабайсың. Эгерде олду Кудай ай, чыйылдатып азыр муну бакчага, муну мектепке алып барып, да еще иштешим керек десең, чарчайсың. Ошентип эле кабылдоо ниет подсознание эле болот. Анан экинчи нерсе биздин энергиялар, ашкер аял кишинин энергиясы үй бүлөгө, өзүн сактоого, сүйүүгө, сонун биздин кызыбыз айткандай ыр жазууга эмес. Тиги Алтынай мени жаман көрүп карап аткан жокпу? Ал мени көрө албай калды. Ушунча чогуу иштеп жүрсөк, тиги Гүлнара мени жамандаптыр. Илгери 500 сом берип турдум эле. Ушул кылганы жакшы эмес да. Эмнеге менин абысыным мени баланчага жамандайт? Мен бар жогун сыйлап турсам, мени эмне балашпайт деген нерсеге кете берет. Ошого да энергия кете берет. Жаккан нерсени, сен туура деген нерсени кылып кой дагы, алар үчүн кайра алардан жооп, реакция күтпө. Ошондо энергияң коробойт. Мисалы, экөөбүздүн мурунку ушу Арузаттагы биздин мурунку эфирибизде көрүп 100 000 деген адамдар ой сонун деп көрүп бөлүшүп ушинтти. Бирок ошол эле мезгилде ай тиги Айнура муну сурасаң болмок, Нуркыз эмне шапканы кийип алгансың дегендер болду. Алар ошол нерсени көрүп пайдалууна алып өздөрүнө багыт, багаж албастан энергиясын ошол кычыктарды көрүүгө жумшайт. Ошентип ошого жумшап энергиясы түгөнүп калган аял кечкурун күйөөсүнө дем берүүгө, балдарына тарбия берүүгө, алар менен сонун убакыт өткөрүүгө же китеп окууга калбайт. Себеби ал күндүзү баарын сөгүнүп, бычагын алып алып, кайрай берип калбай калды ал. Ошол энергияны туура эмес сарптагандыгыбызда эле. Каражатты деле мен сизге мисалы Мегатой деген бир көркөм фильмден тарбиялык маанисинде эле ошол эмне кыласың алпсы? Той кылам дейт го. Кредитке насыя акча алып той кылам дейт. Насыяны эмнеге алыш керек? Аны 2 эсе кылып, көбөйтүп алып, анан ал акчаны ордуна коюп коюш сага ыңгайлуу болуш үчүн алыш керек. Бизге деле Кудай Таала кубатты энергияны жашоону сүйүүгө, бактылуу болууга, аял болууга, сүйүлүүгө, балага мээрим берүүгө, жаркырап, жыргап жашоого берген. Көрүнгөнгө, таарынганга эмес, сен ушундай деп айтыпсың го дегенге эмес, эмнеге анын күйөөсү мындай, меники андай дегенге эмес, барды баалап, рахаттанып жашоого берген. Ошого сарптасаң, анда энергия кечке жетет. Кечке чейин ошондой жетет. Сонун маалыматтар болду, э? Жанагы сиз сонун нерсени айтып кеттиңиз, аялдын 4 абалы депчи, аял баягы назик болуп, өзүнүн аял катары алып жүрүү үчүн 4 абалы абдан маанилүү деп. Ошо 4 абалы тууралуу сүйлөшөлүчү. Биздин үй бүлө академиясынын эң ишенген 4 тренер биригип өткөн жаркырап жаша курсунун фишка темаларынын бири бул. Бул аялдын бир эле абалда жүрө бериш керекпи? Бул эмнеден улам чыгат? Мен дейт, кайненем моунтуп айтат, анан тиги чоң абысыным, ой апа келиңиздер деп, мен андай жасалма боло албайм дейт да. Мен ошону кандай кылып өзгөртсөм болот дегенди айтабыз да. Адам биринчи абалдан экинчи абалга өтүш керек.
ай хамелеон бакача жоксуңбу? Түсүн өзгөртүп атат. Биз адамбыз. Жер үстүндө 2 миллион түрдүү жандуунун арасынан бир гана акыл эс, сезим, тил менен сыйлаган, Кудай Таала сүйгөн биосоциалдык жаныбар биз адамбыз. Өзгөрт. Ал үчүн мен андай эмесмин деп 4 абалга өтпөйм, мен 1 абалда эле жүрө берем. Табиятым ушундай деш үчүн бир гана мисал менен түшүндүрөм. Биз кичинекейибизде, бала кезибизде кааласак көчөнүн ортосунда эле суу ичем деп ыйлачу элек. Отура калып. Апабыз кой уят деп көчөдөгүлөр көрүп койсо, жок, суу ичем деп ыйлачу элек. Азыр күйөөңүзгө суу ичем деп көчөнүн ортосунда жата калып ыйлайсызбы? Жок. Ал бизге туура келбейт, биз өзгөрдүк. Кылгыбыз келип атат. Мен тамашалап калам да, жолдошуң балаң болсо башына бир кое отурган кылат эми. Ошол мезгилде жакшы нерсесин эстесең кечириш оңой болот депчи. Ошондо деле башына бир кое алабызбы? Жок. Ошол сыяктуу эле керек учурда бир абалдан экинчи абалга өтүш керек. Аялда өзү табиятынан ушул нерсе жашайт. Экөө анын назиктигин, экөө анын чечкиндүү күчтүүлүгүн көрсөтүп турат табияттар. Ханышалык жашайт. Кичинекей бала сезим жашайт. Ошол эле мезгилде көңүлдөш, сүйүктүү болуу абалы жашайт. Анан кожойке болуш керек. Ушунун үчөө эле бар, төртүнчүсү жок болсо сөзсүз аял жеке турмушунда кыйналууга кабылат. Бизге ушундай бир келиндер келет, эже дейт, мен дейт, күйөөмдү ушунчалык сыйладым дейт. Кыйнаган жокмун дейт, кыйкырса да кыйкырбайм. Носкисинен бери жууп үтүктөйм, сөзсүз сурансам антысынан бери кылам. Бирок мени сыйлабайт дейт. Себеби ал кожойкелик, кичинекей кыздык, анан дагы ошол экөөнү аткарат дагы ханышалык менен сүйүктүү болуу, эркелөө, наздануу дегенди унутуп калат. Анан эркекте күнөө жок, эркекте ошол нерсени талап кылдыра турган гормон, табият, анатомия бар. Анан издейт ал эки жакты. Ошол эле. Мен үй күйөөмү жакшына кылып күтүп жүрсөм, Москвада иштеп жүрүп, бирөөнү жакшы көрүп калыптыр. Эркек табиятынан, жумасына 3 жолу интимдик байланышта болуш керек, бул үй бүлөлүк мамиленин зарылдыгы. Анан ал жыргагандан же жек көрүп калгандан же көпкөнүн эмес, муктаждыктан бара тургандыгын, үй бүлө сактоодо ушул көйгөйлөргө кыташ керек экендигибизди түшүнүшүбүз керек. Эже ханыша кандай болгондо ханыша болобуз? Ханыша азыркы турушуңар, ушул жердеги эфирдеги кыздардын баары турушуңар ханыша. Өзүңөрдү сүйдүңөр, жасандыңар, жараштуу кийим алдыңар, кесип тандадыңар, эмне деп коет экен дебесте менин колуман келет, мен эфирге чыгам деп чечим чыгарып, сулуу кийинип, элдерге мен ушундай сонун нерсе тарбиялап атам, аялдардын өзүн өзгөртүүгө, сүйүүгө мүмкүнчүлүк берип атам деп ишеним менен чыктыңар. Бул силердеги ханышалык. Бирок азыр Арузатты эфирге эшитип келдиңиз. Бул сиздеги кожойкелик. Себеби ханыша болгон бойдо эле баланы таштап койгон жоксуз. Ал каралыш керек. Мен эфирге чыгып атам деп көчөгө таштап койсо ким карайт? Же күйөөңүз карап турсун, сиз келип иштейсизби? Жок. Себеби күйөөңүздөн Арузат экөөңөрдү, Алтынай экөөнү багып коюу миссиясын эч ким алып кое элек бека. А ошол эле мезгилде сиз чыктыңыз, анан кечкурун бардыңыз, анан сиз жумуштан чарчап барганда күйөөңүз сени чарчап калды деп гамбургер көтөрө келдим, тамак жасабайлы койчу, ушуну жедим деди. Рахмат, сендей түшүнүктүү күйөөгө жолуккан кандай жакшы дедиңиз. Бул сиздеги балалык сезим, табият. Рахмат деп гамбургерди жесеңиз, анда ол сезим жок сизде. А ошол эле мезгилде мен чарчап калдым, Арузатка тартылдым, баланы да карадым, мен анан идишти да жуудум деп уктап калсаңыз, анда сизде сүйүктүү болуу, көңүлдөш болуу функциясы аксап. Кадимкидей кеч уктаганга, жеке мамилелерге аял өзүн даярдаш керек. Неге? Эми бул ден соолук үчүн эле кеч тишибизди жуубайбыз да. Уктап атканда жаныңдагы кишиге күндүзгү приправанын баары жыттанбаш үчүн да жуусун. Бул аялдык жоопкерчилик жана сендеги ошол зарылдык. Бир күндө 4 функцияга өтүп аткардыңызбы сиз? Мына ушуну эле убагында өткөрүш керек. Мисалы, мен күйөөмө мен паланча жакка барам деп чечим чыгардым ханышалык менен. Барбайсың деп. Чыгып алып мушташсам, ханыша ойдон калам. Анан мен эч жакка барбайм го, сен жооп берсең мен эрте эле барып келем, айбай баргым келип атат десем, мен балалык натурама өттүм. До конца ханыша ойдон калсам, анда ханышаны король тебелеп салышы мүмкүн.
Демек ушул энергиянын 4 абалын эле аял жакшылап бир өздөштүрүп алса, сөзсүз түрдө ал сүйүктүү, анан бактылуу боло алат экен да, Бирок эркек өзүнүн 4 энергиясын да унутпаш керек, анан аялдын 4 энергиясын баалай билиш керек. Бирок биз айтабыз, биз ошо үй бүлө академиясында окутта да, сен эле өзгөрө бер, эркек сага ылайык өзгөрөт депчи. Себеби эркек табиятынан айкөл болот. Бизге караганда айкөл болот. Аялдардын баардыгы күйөөсүн кызганат, урушат, жинегелет, разборка уюштурат, бирок ажырашкысы келбейт да. Эркек актаны берет, мынте берет, анте берет, анан акыры бир күнү ажырашамыз деп дароо чечим чыгарып коет. Себеби алар айкөл түз болот. Биз өзгөрө берсек, алар бизге ыңгайланышат. Мындай да, азыркы күндө көбүнчө байка аял өзгөрүш керек дейбиз, аял окуш керек, аял билим алыш керек, аял дагы бир ошо 4 абалды кабыл алыш керек деп айтабыз. Бирок ошонткени биз эркектерден жоопкерчиликти алып койгондойбуз да. Ой, жок. Эркектен жоопкерчиликти эч ким алып койгон жок. Кыздарга кандай жакшы. Биз басабыз, ханышалыгыбызды, абалыбызды өзгөртөбүз, жигиттер биздин аркабыздан чуркайт, мага тийчи дейт, шакек берет. Биз кааласак кабыл алабыз, каалабасак жок. Махырга эмне аласың? Айфон деп сурап атышпайбы? Ошол жоопкерчиликтин баары мырзада, эркекте. Ал бизди камсыз кылып атат, бизге 2 кабат уйгур бербесе дагы жеке бөлмө, бурч, уголок болуш керек. Сен кайнтагайың менен жашап атсаң дагы эркек бир өзүнчө бөлүнүп жашаганга мүмкүнчүлүк бербесең да бир бөлмө, бир сануу элди камсыз кылып бериш керек. Бул эркектин милдети. Аял жылаңач калбаш керек, сөзсүз кийинилген болуш керек. А кийинилген деген сөз үстүндө 10 жыл мурунку көйнөгү жыртылып элек болсо жүрө берсин деген сөз эмес. Ал заманбап өзүнүн табиятына, дин тутумуна, возрастына, азыркы кырдаалга бара турган жерине чөйрөсүнө ылайык кийимин алмаштырып туруш керек. Аны ким сен алып бербесең, көчөдөгү башка эркек алып берсинби? Оны эркек кылыш керек. Анан аял эмне кылтат? 9 ай кирпигинен кирпик, кашынан каш, сөөгүнөн сөөгү, теринен тери берип бала төрөп атат. Ошо менен үйдө отуруп калды. Ага тамак ашты ким бериш керек? Памперсти ким камсыз кылыш керек? Эркек. Байкуш ошонун баарын кылат. Аларды аяп, сүйүп, колдой турган аял. Алардан бул жоопкерчиликти эч ким алып койгон жок, алар өздөрү деле билет. Демек ошол аялдын 4 абалы болуп туруш үчүн дагы эркектин өзүнүн кадимкидей эле жоопкерчилиги бар. Табиятын билиш керек. Мен бир нерсени дайым айтам да, үй бүлөсүн сактагысы келген эркек эч качан өзүнүн жубайынын сөзү менен апасынын сөздөрүн бири-бирине айтпайт. Себеби аял табиятынан эмоционалдуу, апасы да эмоционалдуу. Ошо эмоциялык абалда эмнеге сенин апаң мындай десе, жүгүрүп, апа мындай деди го деп айткан. Уят, эркек деген ал ошондой чоң энергияны алып жүрө турган. Ал устун болуш керек. Ал жоопкерчилик алып бир кызды үйүнөн сурап келип, мен сени коргойм, сен мондой фарфар шашка майкелин болосуң да үйүнө алып келгенден кечирип кой, корго сен. Чыгып туруп, апа, аябай сизди келиниңиз мактайт. Эмнеге мага караганда сизди жакшы көрөт деген чеберчиликти эркек кылыш керек. Мээң жетпесе оку. Динде да айтылат. Мухаммед пайгамбарыбызды баарыбыз үлгү тутабыз. Аялынын алтын сепчкасы жоголуп кеткенде шашылып турган 60 төөдөн турган гербенди жылдырбай издеген дейт сахабалар менен. Баса берчи сепчканы карабай, далдырабай деген эмес ал. Аялдын нафсисин акысын берип атат, ал үчүн ошол өтө кымбат экенин түшүнүп атат. Эртеси күнү таппай таңгамал чыкса, уктап аткан төөнүн астынан чыкты дейт. Ошол жерде дин, аябай динди туткан алымдар айтат. Аялдын нафсисин акысын берип, аны коргоп, кээде анын каалоолорун аткаруу бакытка кеткен жол жана гармония. Биз бүгүн үй бүлөлүк академиядан бир сонун тренинг алдык окшойт. Баары бизди көрүп аткан үй бүлө мүчөлөрү бул сабакты сөзсүз түрдө өтүш керек да. Бүгүн бардык ханышалардан сиздерге чоң салам. Сизге Нургүл эже бир 40 мүнөт эмес 4 сааттык эфир болсо да аздык кылат. Эмне демекчибиз, бүгүн да сонун маалымат болду. Ооба, ошол маалыматтарды эгер сиз көрүп жетишпей калган болсоңуз, биздин YouTube каналыбыздан, Instagramдан, TikTok баракчаларыбыздан издеп таап көрсөңүз болот. Арузат ТВ деп издеп эле биздин баракчаларыбызга катталып коюңуз. Сөзсүз түрдө биз сиздерге эфирдеги кызыктуу учурларды, пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Кайрадан куттуу студиябыздан амандашканча. Нургүл эже, сизге да чоң рахмат, ийгиликтер болсун. Саламатта калыңыздар.